Өлкөдөгү минералдык суу чыгарган заводдордун бири Жалал Абад шаарында жайгашкан. Бул жерде суусундуктун бир нече түрү чыгарылып, аймактагы эң ири салык төлөөчүлөрдүн бири болуп саналат. Мындан 3 жыл мурун өлкөдө алгачкылардан болуп минералдык суусундукту айнек бөтөлкөдө өндүрө башташкан. Керектүү жабдыктар үчүн каражат Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду тарабынан берилген. В 2016 году мы, изучив рынок, решили расширить ассортимент производства. Бизнес-план жазып, Кыргыз Орус өнүктүрүү фондуна кайрылдык. Алар эң негизги жабдыктар үчүн 26 миллион сом насыя беришти. Анын негизинде биз бул ишкананы түптөп 25 жумуш ордун түздүк. Азыркы учурда чет өлкө базарларына чыктык. Мисалы быйыл Кытайга, Өзбекстанга, Түштүк Казакстанга жана Орусияга 200 миңдей бөтөлкөдөн ашуун суусундук экспорт кылдык. 2020 жылга бул көрсөткүчтү миллиондон ашырабыз деген планды коюп турабыз. Так как в Кыргызстане до нас еще никто не производил в стеклотаре именно в новом формате. Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун колдоосу менен 2017 жылы Жалал Абад шаарында таш майдалоочу жана асфальт чыгаруучу завод ачылып, 40тан ашуун жумушчу орун түзүлгөн. Азыркы учурда мамлекет тарабынан ишкерлерге жетишерлик колдоо болуп жатканын айткан ишкер кийинки жылы аталган заводду дагы кеңейтип, жумушчулардын санын көбөйтөм дейт. Азыр дагы пландаштырып атабыз. 2020 жылы ошол дагы бир абар техникаларды алсак, асфальт заводу абарынан алсак депчи. Мына быйыл 15 тоннадан ашык асфальт чыгардым. Анан 15 километр жол бүтүрдүм. 10 тоннадан ашык асфальт чыгарып, мына ДЭУ фирмаларга 10 миң тоннадан ашык асфальт чыгарып бердим да. Ал эми кокон кирасты сатып алып, таңгактап экспортко чыгарган ишкана жумушун былтыр баштаган. Заманбап жабдыктар менен жабдылган, жайдын ачылганына аз убакыт болсо да эл аралык деңгээлге чыга алды. Сооронбай Жээнбековдун программасы, аймактарды өнүктүрүү программасы боюнча биз өткөн жылы Кыргыз Российский фонд развитиядан 16 миллион сом кредит алып, ушул коңгон гилазды кайра иштеп, упаковка кылып Китайга сатыш боюнча оборудованиялар Түркиядан сатып келдик. Быйылкы сезонда 120 тонна кокон гилаз сатып алып, андан 60 тоннасыны Китайга саттык. Азыр 50 тоннасы кокон гилазды холодильникте замороженный виде сактап атабыз. Ундан 20 тоннасыны Россияга саттык. Жалал Абад облусундагы байпак токуучу бул цехтин ачылганына жарым жылга жакындап калды. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында ишкерге Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан каражат берилген. Биздин президент келип, аймактарды өнүктүрүү жылыначы келгенде биз ошолор менен Российский фонддон 5%га кредит алганбыз, $180 000-гачы. Швейный цех бар и носки токуу цехи бар. Аларда жумуш орундар эми кыз келиндер бул жакта 25-30 орун, байпак токуу цехинде 20 орун бар. Уже бир жылдан ашып калды. Бул жерде иштеп аткандан. Мурда ошол Бишкекте барып иштейт элек, үйлөрүбүздөн алабыз. Эми өзүбүздүн область ачылып калып жакшы болду. Ошол жерден үйүбүзгө жакын, бала чакабызга жакын барып келип иштеп жатабыз. Бул жердин аш-чалы бар, ысык тамагы бар. Бесплатный. Ушул күнгө чейин Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду тарабынан Жалал Абаддагы $265 долбоорго $16 миллион бөлүнгөн. Анын көпчүлүк пайызы айыл чарба жана өндүрүш тармагына берилген. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Жалал Абад облусу.